Assalamu alaikum ардактуу Башкалар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2022 жылдын 1-февралы болуп калды. Биз Ноокат чергесиндебиз. Тактап айтканда Токтомат Зулпуева айыл өкмөтүнүн Камал Ата айылында турабыз. Камал Ата айылынан жакшы улактын аты сатууга коюлду. Ушул ат тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Экранга назар салыңыздар туугандар, атты байкаңыздар. Бекзат кайра эле чакырды. Эсиңиздерде болсо кече данчак тай чыгарган, бир сутка өтпөй эле кайра чакырыптыр. Атайын тартканы келдик. Ушул ат тууралуу маалымат алабыз. Каналдан алыстабаңыздар. Жакшы байкаңыздар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер. Ушул ат экен, мына пайпактарды кийгизип даяр кылып коюптур. Бекзат, кандайсың үкөм? Бир күндө эле чакырдыңбы? Кече эле данчак тай чыгардык эле. Биринчи жакшымы, ден соолук жакшыбы? Ленталарды мойнуна тагып буга, пайпактарды кийгизип, сразу улакка кетчү кылып даяр кылат. Улакчатпы? Мен көрүп жүрөм бул атты. Улактарда өзүм деле. Жакшы бир акамка. Акаңки? Биринчи мына чыгарылышыбыздын башында мына бир күндө эле 1-2 сааттан эле чалдың мага. 2 сааттан кийин эле тайды сатылды деп коюң, чалышып атат депчи. 2 саатта кеттиби? Кызылкаялык бир жакшы ишкер ака бар экен, Машрап деген. Машрап деген Кызылкаяга өзүбүзгө эле калып турдун да? Казакстан $700 пайда берди, бирок сатпады. Сен саткандан кайра үстүнө $700 берди. Сатпады. Сатпады. Бир жакшы ака экен, өзүм ат кыламын деп келип көрүп, мейманчылыкты кылып ака разы болуп кетишти ака. Энчиге рахматын айтып, баласы келди ака. Ат мен ойлогондон ham жакшы экен деди ака. Ойлогондон ham жакшы экен дедиби? Эми бул ат тууралуу, азыр мин турган атың тууралуу айтсаң, жашы канчада? Жашы 7 жашар ака. 7 жашар. Кандай топторго, жыйындарга салынды? Бунун торпо улагы да, така улагы да вариант. Бул жакшы бир таныш акамдыкы бар, ошонук ака. Дыйканчылык ат ака. Улак тандабайт экен да ата? Бурулушу да жакшы экен. Камчы иштебей онда буга? Көрүңүздөр атты, мына кетишин көрүп жатасыздар. Күлүк ат экен. Бурулушу, токтошу эгеле аюу жок экен аттына. Хай. Атты урушканда атты ургандары. Ака кирип чыгышына вариант ака. Ат улагына жооп. Аттын улагына жооп экен, мына көрүңүздөр. Өзбекстандыктан чалып бияка ат келип чалып көр дейт да. Өзбекстандыктар эсин мына угушуп алсын. Атты келип көрүп чалып көрүп пул берсин ака. Кыргызстанда ака. Улактын үстүндө ат сана пулун акчасын санай берет экен да. Улактын үстүндө санай берет экенсиздер. Мына аттын улагын көрөбүз дегендер. Ноокатта күндө эле улак болот туугандар, мына. Күлүк атты колдон чыгарбай алып калыңыздар туугандар. Мына эми дене мүчөлөрүнү жакындан алып көрсөтөмүн. Бою канча чыгат аттын? Чакан ака 55 ака. 55? 1.55. Бирок ака Таппанча экен да мындайча айтканда. 170 аттар кайерге барса турат ака. Ортодо турат, кирет. Атты сүзөт. 170 ат кайерде отурса Улак ачканда кетет. улак ачканда ака ат жетпейт. Мынакей ээси менен байланышып түз алып калыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Мындай ишеничтүү, сындуу аттар чанда гана чыгат. Не себептен саттат эми атты? Эми ака финанс. Акча керек, ошон үчүн. Мына сорулары чакан. Улакка даяр таамай ат издегендерге туугандар. Эми жолдо чаптык, бул жерде да чап көрсөтүп коелу да, мындай кеңири жерде. Кой берчи. Күлүк атты көрүңүздөр туугандар, мына кетишин көрүңүздөр. Куюндай эле кетти го жаныбар. Оозу да жумшак. Кайтарып. Карабайырды алып улактатып чаап жырган туугандар. Аттын путу колу таза экен, э? Таза ака, такага туруштар я. Такага туруш кандай? Жоошпу? Колгочу, жоош, ден соолугу. Жок
Бурчу мынандай поворотун дагы көрүп коелу, анан баасын айтабыз туугандар. Мына поворотто. Эки жака бир. Ылгабайт, оңго солго кете берет. Улак өткөндө кетип жубат экен туугандар. От жакшы болсо мындай ээси чабып тамаятты чабып көрсөттү туугандар. Эми баасы канча аттын? Баасына токтолойлу. Буну да базар баасында кылып коебуз экен. Базар баасында канча ошондо жөндүү болгондо? 2200 доллар. $2200 баасы. Мында кылабыз экен. Тайды дагы айттым экен. Биринчи клиентке жөндүү кылып берем. Биринчи клиентке кетти, экинчиге кече. Биринчи клиентке кетти экен. Дукан мына балама алып берем дели бердим экен. Биринчи клиентке. Энчиге алды. Энчиге алды. Энчиге алыныптыр. Bunun dagı aka bası bazar bası. 2200 dolar. Birinci kliyentke daha jöndүү kıldı. Биринчи клиентке жөндүү кылып берет экен мына туугандар. Атты Гариан така келип, любой жерде чалып көрөбүз. үйрүчө үйрүн сурапты. Билбейм ака. Үйргө койгон эмеспи? Жок, бу акамдар койбойт така эмне. Улак эле чабып жүргөн ат. Улак эле чабылган ат экен, мынакей үйрүнү билбейм деди. Өзүм чизгинде акамдар любой жерге. Мына туугандар, сиздерден атка лайк болсун. Эми ээсинин телефон номерин айтып өтсөк. Ээси менен байланышуу үчүн +996 224 736 969 номери менен байланыша бересиздер. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Өзбекстан арканын аты дегендерге ака. Жарайт ака. Жарайт. Жарайт. Жер улак, торпок улак тандабайт. Тандабайт ака. Чалечи, ушу менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.